Hurmatlı fermerler, mallarda toyuttandırуу negizi ayırtırmasında prioritetli vaprasların biri olsa eserdiren toyuttar negizi 4 komponentten duran kesek toyuttar dağın boğuşar ösümlüklerinden şibostan canlılardan balıktın miyasi kamyonetten kurban katıqlarındır. Kesek toyuttar bu gliçetke abay malın öndürümlülüğüne jakşı. Tane ösümlükler biyolog abay malın sabat dönüksüne massasının çoğayışına jakşı bol geçir. Silas boyunca negizinen vitaminlerge және minerallarga bay bolup деген toyuttardı singimdүүлүгүнө öbөл götürüp toyuttardı balansaçtırууга öbөл geçir. Ал эми мияс камнеттерден жана балыктардан алынган сөөгүндарды малдардын бирден бир керектүү амино кислоталар менен камсыздалат. Негизинен учурда жүгөрү азыркы учурда эң маанилүү ролду ойнойт. Анда жүгөрүдө энергия жогору, протеин жогору. Негизинен мүнөздөмөсү жүгөрү малдарды бордоп семиртүүгө ылайыкташкан. Ал эми буудайда протеин жогору, энергия жогору, бирок ошондой болсо дагы бул тоютту малга ашыкча берүүгө болбойт. Арпада негизинен энергия жогору болот, протеин орточо, мал жандыктарга берүүдө кеңири колдонулат, малга сиңимдүүлүгү жогору. Ал эми силосто болсо негизинен углеводдор жана тоюттун сиңимдүү витаминдери жогору болуп, тоюттун сиңимдүүлүгүнө жакшы өргө түсүп, малдын сүттүүлүгүн жогорулатат. Урматтуу фермерлер, малдарды тоюттандырууга болгон суроолор болсо, вет кызматына кайрылыңыздар. Биз сиздерге маалымат берүүгө даярбыз.